Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылышта азыркы учурда биз жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын 16-түзөө мекемесинде турабыз. Өзүңөр көргөндөй, президенттин буйругу менен 2024-жылы оңдоп түзөө демонтаж кылууга буйрук чыгарган. Ошол менен биргеликте азыркы учурда 2025-жылга чейин эмне иштер болду, азыркы учурда кандай абалда соттолгондор кандай иштеп атат, ошол тууралуу бүгүнкү чыгарылышта сиздерге баяндап беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Саламатсыздар. Ден соолук жакшыбы? Жакшы, өзүңүздөр кош келипсиздер. Чоң рахмат. Көрүүчүлөр менен биргеликте сиз менен чогуу таанышалы. Аты жөнүңүз, бул жерде кызматыңыз? Мен номер 16 мекеменин башчысынын тарбия иштери боюнча, кадрлар жана тарбия иштери боюнча орун басары болуп иштейм. Бейшенов Нурбек Маратович, ички кызматтын майору. Канча жыл болуп иштегенсизге? Жалпы бул Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу тутумунда иштегеним 12 жыл болду. 12 жыл болду. Ал эми бул мекемени айтсам, иштегениме 5 жыл болду. Жакшы. Эми мен адатта башка түзөтканаларга барып жүргөм, бирок бул жака келсем өзгөчө атмосфера болуп тур да. Бул жерде оңдоп түзөө иштери аябай бир чоң өзгөрүш болуп атат окшойт. Дал ошондой, бизде акыркы жылдар чоң өзгөрүш болуп атат, но негизинен бул мекеменин тарыхына да кыскача кайрылып кетсек, мекеме негизинен 1974-жылы май айында эксплуатацияга берилген. Ал эми ошол жылдар билесиздер, барыңыздарга эле маалым болгондой, мекемеде жаза мөөнөтүн өтөп жаткан ар бир соттолгон жумуш менен камсыз болгон. Кийин Советтик социалисттик республикалар союзу таркап 91-жылы Кыргыз Республикасы эгемендигин жарыялагандан бери мамлекет тарабынан мекемеге көп көңүл бурулбай калып, өндүрүштүү аймак толугу менен иш токтотулган, имараттардын эскилиги жеткен. Акыркы жылдары жазаларда тутумунун стратегиялык өнүгүү жол картасынын негизинде 2020-жылы жатаканалардын чатырчасы гана которулган. Ал эми азыркы учурда өзүңүздөр көрүп тургандай эле масштабтуу иш-чара биринчи жолу жүрүп жатат. Тагыраак айтканда 2024-жылы президенттин тапшырмасы менен министрлер кабинетинин төрагасынын буйругу менен 16 мекемеде курулуш, демонтаж, оңдоп түзөө иштери башталган. 2024 апрель айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин иштер кызыгууланууда. Азыркы кезде оңдоп түзөө иштери, курулуш иштери 85-90% бүтүп калды десем адашпайм, буйруса. Өзүңүздөр көрүп тургандай, соттолгондорго бардык шарттар түзүлүп жатат. Ар бир соттолгондор категория боюнча ар бир участокторго бөлүнүп атат. Өндүрүш аймагында шарттар түзүлүп, жакын арада жаңы кыш чыгаруучу завод курулуп баштайт. Эски кыш чыгаруучу завод капиталдык ремонттон өтүп жатат. Буюрса биздин максат мекемеде жаза мөөнөтүн өтөп жаткан ар бир соттолгонду эмгек менен камсыз кылуу. Азыр бул унаалар кимдер минип атат? Соттолгондорбу же сырттагы адамдарбы? Жок, бул жалданма адамдар, сырттан жалданып келген адамдар, соттолгондор эмес. Соттолгондор дагы курулуш иштеринде алектенүүдө азыр. 60-тан ашык соттолгон курулуш иштеринде эмгектенип, айлык маягына алып жатышат. Калган соттолгондор жазык аткаруу кодекс талаптарына ылайык айлана чөйрөнү тазалоо, иретке келтирүү иштери менен алектенүүдө. Жалпысын айтканда бардык соттолгон эмгектенүүдө. Жакшы. Мен башына киргенде эле бул жака көзүм чапты. Бул заманбап футболдук аянтча курулуп тур. Дал ошондой, алдыда айтып кеткендей, азыр бардык шарттар каралып атат. Мисалы, соттолгондор менен иштери жүргүзүүгө, тарбиялык иш, дене тарбиялык иштери жүргүзүүгө, ошондой жанакындай адеп акылактык иш, укуктук тарбия иштери, жана башка иштери жүргүзүүгө бүт шарттар каралып жатат. Өзүңүздөр көргөндөй эле кичи мини поля. Мурда бар беле, жок беле бул? Мурда жок болчу. Жок болчу, Жок болчу. Азыр да маданий капиталдык ремонттон өтүп жатат. Чогул соттолгон менен чогулуштарды, концерттерди, буюрса майрамдык иш-чараларды ошол жерден өткөрөбүз. Жакшы. Азыр канча соттолгон бул жакта иштеп атышат? Мисалы, айлыгын алат деп атпайсызбы? Айлык иштеп атышат да. Дал ошондой. Анан айлыкты кандай колдонушат булар? Айлыкты булар атайын эсебине которулат. Анан өздөрүнүн керектүү буюмдарын, зарыл буюмдарын ала алат. Мисалы, жөнөкөй шартта
жаза мөөнөтүн өтөгөн соттолгондор айына 40 көрсөткүч эсептеги акча каражатын колдоно алат. Башка айтканда 4000 сом. Ал эми жеңилдетилген шартта жаза мөөнөтүн өтөгөндөр 4,5 сом. Ушундай да. Түшүнүктүү. Жалпы канча киши дедиңиз бул жерде? Жалпы бүгүнкү күндө 162 соттолгон жаза мөөнөтүн өтөп атат. Бардыгы эмгек менен камсыз болгон. Жакшы. Болжол менен качан бул жак ишке кирет? Буюрса азыр курулуш иштери, оңдоп түзөө иштерин 85-90% аяктап калды. Буюрса май айынын аягы, июндун башында ачылышын пландап жатабыз. Анан байкасак, мына ортодогу тосулган тосмолор дагы жаңырылып атабы же мурда бар беле? Жок, бул тосмолор эмне себептен ар бирине мындай өзүнчө тосмо кылып атасыз? Жалпы эле бир жактан тосмо кылып койсоңуздар болбойт беле? Бул Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу кодексинин талаптарына ылайык келтирилген. Ар бир соттолгондун категориясына жараша локалдык участокторго бөлүнөт. Жеңилдетилген шартта жаза мөөнөтүн өтөгөн соттолгондорго өзүнчө, катуу шарттарга өзүнчө, кадимки адаттагы шарттарга өзүнчө бөлүнгөн да. Мисалы айта кетсем, мекемеге келгенде, соттолгон келгенде адаттагы шартта жаза мөөнөтүн өтөйт. 9 ай ичинде биз кызматкерлер комплекстүү иш-чара жүргүзөбүз. Аны менен изучение кылып, ар кандай тарбиялык маанидеги, профилактикалык маанидеги иштерди жүргүзүп, соттолгондордун жүрүм турумуна карата, иш-чарага катышканына карата, эмгекке болгон мамилесине карата аларды жеңилдетилген шартка которобуз. Ал эми ички тартипти бузуп, одоно бузуучу деп таанылса, анда катуу шартка которобуз. Ал эми катуу шарттагыла бул камерный типте жаза мөөнөтүн өтөшөт. Түшүнүктүү. Демек, ушул бул түзөтканада бардык шарттарды бир эле жерде камтыйт экенсиздер. Дал ошондой мекемеде 3 шарт каралган. Мурда бар беле бул шарттар? Мурда андай шарттар каралган эмес. Бардык соттолгондор мындайча айтканда аралашып эле жаза мөөнөтүн өтөп жүрүшкөн. Азыр андай болбойт. Жакшы. Бирек таанышып алалы анда. Эмнелер курулуп атат, бир сыйра бир көрүп койсок. Жүрүңүздөр анда. Карасак, бул мурунку баня окшойт, баня деп жазып коюптур бул жерде. Анан бул жака да жаңысын салган окшойсуздар. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул жаңы салынды, заманбап талапка ылайык. 95% бүттү азыркы учурда. 95%. Бул эски иштеби? Эскинде иштетесиздерби же булар башка? Эски дагы капиталдык ремонттон толугу менен өтөт. Жаңысы да, эскиси да ишке берилет. Соттолгондор графиктин негизинде жумасына бир жолдон кем эмес мончого келип түшүп турушат. Бул оң жактагы могул тосуп коюпсуздар, бул жакта өзгөчө шарттарды жана айтып кеткенсиздей өзүнчө курган окшойсуздар бул жак. Так ошондой, азыркы алдыда айтып кеткендей эле, бул жатакана, 3-чү жатакана жеңилдетилген шартта соттолгондор жаза мөөнөтүн өтөйт. Ал эми бул жатаканада адаттагы шартта жаза мөөнөтүн өтөшөт. Түшүнүктүү. Эң катуу шартта каралгандар кайсы жакта? Өзүңүздөр эле көрүп тургандай, алдыда бул имарат катуу шартка багытталган да. Ичинде 80 орун. 80 орун. Бул эски эле окшойт, мурунку эски абал кайрадан жасалыптыр, Негизи бул 2015-2016 жылдары реконструкциядан өткөн. Ал кезде экстремизм, терроризм менен соттолгондорго багытталган болчу да. Азыр алдыда айткандай эле катуу шартта жаза мөөнөтүн соттолгондор ушул жерде кармалат. Ушул имаратта. Түшүнүктүү. Бул жакта завод жөнүндө сүйлөшүп калдык жана. Заводко өтүп келели. Бул кирпич чыгарган завод. Дал ошондой, бул кыш чыгарчу завод 2006 жылы салынган кытайлык ишкер тарабынан. Кийин бул жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын келечек мамлекеттик ишканасы тарабынан иштетип келди бүгүнкү күнгө чейин. Быйылдан баштап мекеме башка жеке инвестор менен сүйлөшүп, өзүбүз иштетели деп жатабыз. Канча убакыттан кийин болуп калат? Бул жака эми соттолгондор иштейт да. Дал ошондой, бул жакта соттолгондор иштейт. Азыр өзүңүздөр көргөндөй эле ремонттоо иштери жүрүп жатат. Соттолгондору 70-80 соттолгондор менен жумуш камсыз болот. Ошондой эле тиги имараттын алдында дагы жаңы кыш бышыруучу меш салынат. Түшүнүктүү. Бул жакта болжол менен канча киши жумуш менен камсыз болот? Биз пландап жатабыз. Кыш чыгарчу завод жаңы салынып ишке берилсе толугу менен 300 соттолгон иш менен камсыз болот деп. 300 киши. Жакшы. Азыркы бул жакта ичинде эмне болуп атасыздар? Жүрүңүздөр ал жерден жеринен көргөзөйүн.
Өзүңүздөр көргөндөй эле Кытай Эл Республикасынан алып келинген заманбап жаңы станок азыр ар кайсы жерде чогулуп турат. Ошонун баарын буюрса бул жерге чогултулат. Аймагы даярдалып жатат, касылып. Могул турган эски станок ушу иштейби иштебейби? Ал станок иштейт, азыр дагы кошумча даярдык иштери жүрүп атат, майлап, ремонттоп. Ада иштейт толугу менен. Ушул станоктун жаңысы барбы? Жаңысы сиздер көрүп тургандай эле азыр толугу менен чогулта элек. Чогулта элек демек. Мына бөлүк-бөлүктөр турат экен да. Ооба. Түшүнүктүү. Тетиги жана биз кирип көргөндө ак. Бул кандай станок экен? Ал да ушул станоктун бир детали да. Ошон эле. Ошонун эле детали баары чогултулуп, бул жерге орнотулат. Түшүнүктүү. Азыр эми бул жактагы ичин карасак жаңы кирпичтер салынып тур, могул жак тосуптур да. Бул кирпич кимдики? Бул кирпич өзүбүздөн чыккан продукция, сапаттуу, өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Азыр кирпичтер базарга чыгып атабы сиздерден? Жок, азыр өзүбүздөн чыккан продукцияны только мекемеге колдонуп жатабыз толугу менен. Анткени өзүңүздөр көргөндөй эле азыркы курулуш иштери кызуу жүрүп жатпайбы? Курулуштан кийин буюрса базарларга Курулуштан кийин буюрса мамлекеттик мекемелерге, жеке тараптарга сатабыз деген ойдобуз. арзан. Сапаты жагынан башка жактан кем калбайт, бирок арзан болот. Буюрса. Бул мекеменин ички тартип эрежелерин бузган соттогондор кармалган айып изолятору. Жалпысынан 11 камерадан турат. 11 камерадан. 11 камера, 60 орун жалпысынан айтканда. Өзүңүздөр көргөндөй эле кичи камера 4 орундуу. 4 орундуу. Кырсак болот, Кроваттар. Эртең менен пажом саат 6-да көтөрүлгөндө кроваттар мындай көтөрүлөт. Сырттан сиздер көтөрүп коесуздар. Бизде сыртынан көтөрүп коебуз. Ал эми кайра отбойдо түшүрүлөт. Отбой саат 10-да болот. Катуу режим экен да демек. Катуу режим? Мекемеде бардык соттогондор катуу режимде. Жата албайт экен күндүз. Дал ошондой. Бул жак 4 кишилик, бул жак көбүрөөк окшойт. Бул жак 8 кишилик. Бул жак чоңураак. Мекеме башчысынын укугу менен 1 суткадан 15 суткага чейин кармалат. Түшүнүктүү. Суулар, дааратканасы. Жакшы суу ичинде. Кенен бул жага. 8 кишилик, ал тигил тарап 4 кишилик. Аты жөнүңүздү өзгөртүп коелу. Самат байке дейле. Кайсы статья менен түштүңүз эле? Ошо сыр болуп эле кала берсин. Сыр болуп кала берсин. Канча жыл болду бул жакта? 7 жыл болду. 7 жылдан бери. Канча убактыңыз калды? 5 жыл болду калды. 5 жыл. Сиз үчүн 7 жыл кандай өттү? 7 жыл эми. Дем ар кандай эле болду. Оор күндөр дагы, жакшы күндөр дагы дегендей. Эми 6 жыл дедиңиз бул жакта? 7 жылда. Балдарыңызга аталык мээрим төгө албай калдым деген бир ичиңизде бир ой барбы жокпу? Бар. Конечно, бала атанын да мээримине тоюш керек да көрүш керек. Чыкканда кандай пландарыңыз бар бул жакта? Иштейбиз, бала чага карайбыз. Бала чака менен болобуз. Убакыт текке кеткен убакыттарды аракет кылыш керек, иштеш керек. Эмне жумуш кылайын деп атасыз? Эми Кудайга шүгүр, эми колдон баары эле келет. Чач алган, тамак кылган, көп нерселер, стройка, любой эмне кылыр. Жумуш тандабайм. Любой жумушту кылам. Түшүнүктүү. Поле болсо, поле любой жерде иштеп. Бул жакта да иштеп атыптырсыз. Айлык чыгып атат. Видеолорго да жардам барып атат сизден. Эмне кызмат кылып атасыз бул жакта азыр? Эмне иштер болот? Бул жакта азыр стройкада иштеп турабыз. Стройкада ПМКга жардам беребиз. ПМК кайсы жумушту көрсөтсө, айтса, ошо кылабыз. Кызматкерлердин мамилеси кандай сиздерге? Бизге жакшы эле кызматкерлердин мамилеси. Эч кандай бир жок. Кудайга шүгүр, эми ар ким тентек кылсаң, улар деле ошого жараша мамиле кылат. Жакшы жүрсөң, жакшы мамиле. 6 жыл калды дедиңиз дагы? 5 жыл. 5 жыл.
11 жыл отуруптурсуз. 5 жыл бул сиз үчүн кандай өтүп атат убакыт? 5 жыл кандай сезилет эми сизге? Эми азыр былтыртан бери иш башталгандан бери ошол жакта иштеп кичине убакыт батыраак өткөнүбүз калды да. Анан стройка бүтсө дагы иштер болот экен, кирпичный завод ачылат экен, ошол жакта иштейбиз го деп ойлоп атабыз. Бирдеке менен алектенсең жумуш убакыт тезирээк өтөт экен да. Канча жылдан бери иштеп атасыз? Былтыр ошо стройка башталгандан Бир жылдан бери. бери, 1 жылдан бери баштаган иштеп атабыз ошол жерде. Жакшы. Эң башкы убакыт өтсө, эң башкысы ушуну сен түшүнүп жетсеңиз эле жакшы. Анан кызматкерлер тарабынан мамилеси кандай сиздерге? Кызматкерлер тарабынан мамилеси жакшы. Жакшы. Доо жок. Доо жок, баары жакшы. Жакшы мамиледе. Жакшы мамиледе жардам берип турат, могу документ жагынан эмеге колонкага представлять этип иштеген жумушубузга кээде поощрение жазып берет. Жакшы эле баары. Планыңызда бул жака чыккандан биринчи орунда үйлөнөтүңүз. Кудай буйруса үйлөнөбүз, анан семья, бала чака дегендей. Не жумуш кылайын деп ойлоп атасыз? Билбейм, бир жумушка кирем да иште. Бияктан болсо стройканы үйрөндүк башынан аягына чейин. Стройка билем, машина оңдогон билем. Жумуш табылар, бир жумуш иште. Иштеш керек да, главное отура бербей. Убакыт өткөрбөй дебейсизби? Сырттагы аалам бизде коомчулукта эмне болуп атат, кызыкпы сизге? Телевизордон көрүп турабыз. Телевизордон көрүп турасыздарбы? Маалыматтарды көрүп. 11 жыл мурдагы менен азыркынын айырмасы барбы коомчулукта? Байкадыңызбы? Бар окшойт. Эмнени байкадыңыз? Бирдекелер салынып атат, жумуш, ишканалар көбөйүп, жумуш бошогондо жумушсуз калбайбыз го деп ойлоп атам ошо. Азыр биз мекеменин сырткы аймагында жайгашкан административдик зданияда турабыз. Кеңсе бөлүмү, ыкчам бөлүмү, тарбия өкмөтү, өкүмдөрдү аткаруу бөлүмдөрү жайгашкан. Көрсөңүздөр болот. Кызматкерлер күн тартибинче иштеп жатышат. Саламатсызбы? Мурсатпы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы. Эсалык жакшы. Жакшы. Аты жөнүңүз, кызматыңыз чогуу таанышам. Мен Сатарбекова Айпери Ислановна, кеңсенин улук тескөөчү кызматында. Кызматкерсиз. Кызмат. Канча жыл болду иштегенсизге? Негизи жазык аткаруу тутумунда иштеп жатканыма 5 жылдан ашты. 5 жылдан. Бул мекемеде 22-жылдан бери. Негизи бул кесип мындай өзгөчө аркалаган кесиптердин катарында толтойт да. Анан эмне себептен бул кесипке келип калдыңыз? Мен чоң атам өзүмдүн ушул органдарда иштеген ошол себептен. Десем болот. Өзүмө да жолдогон турбайсызбы? Ооба, өзүмө дагы жакчы бул кесип кичке кезиме бери эле. Турмушка чыккансыз? Ооба, турмуштамын, балам бар. Жолдошуңуз да ушул кызматтан эмеспи? Жолдошум да ушул кызмат. Анткени көпчүлүк ушундай кызматтагылар мындай чогуу бир болушат да. Ооба. Анда колдойт. Ооба, колдойт. Албетте. Жакшы жагы болуптур сиздерге, көрүп чыктык. Ийгиликтер болсун. Чынында сиздердин эмгегиңизди деп баалайт. Ишинсе ийгилик. Өзгөчө айымдар сиздер ушундай жерде иштеп аткансыздар биз үчүн сыймак. Чоң рахмат. Эсеп сактоонун кызматкери, Бухгалтерлерби? бухгалтер болот. Саламатсызбы? Келиңиз. Кандайсыз? Саламатсыздар. Эсептөөнүн улук тескөөчүсү капитан Бестуков Зачанышым. Деңсиңиз жакшы? Жакшы. Мен аты-жөнүм Мунарбек, журналист. Келиңиз, жакыныраак туруңуз. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Сиз канча жылдан бери бул жакта кызматтасыз? Мен быйыл буюрса 11 жыл болот. 11 жыл. Младший инспектор бухгалтерден баштагам. Кенже инспектор болуп, азыр улук тескөөчү, главный бухгалтер. Жакшы. Жумуштар кандай? Жумуштарыбыз жакшы, буюрса мына жаңы административный кабинеттерди куруп, жаңы көчүп кирдик. Мурун эски штабта отурчубуз. Мебелдер менен камсыздоолор болуп атат. Кадимкидей жана жаңы үйгө киргендей болуп атасыздарбы? Ооба. Буюрса жакшы. Мебелдерибиздин баары алмашып, жакшы буюрса. Мен кесиптешиңиздерден сурадым, бул кызматка эми айым болгондон кийин сиз кандай келип калдыңыз? Мен
кандай десем, өзүмдүн тандоом. Форма кийгенди өзүм жактырчумун. Особенно эсептөө жагат, бухгалтерия. Жакшы акча эсептеп турбайсызбы? Жакшы. Үй бүлөңүздөн барабы мындай? Баян Жок. ушундай объекттерде иштеген? Жок. Демек өзүңүз Өзүм эле. Өзүм тандоом. Жакшы. Эң башкысы ийгилик болсун. Бул мен айтып кеттим, өзгөчө кесиптердин катарына кирет да бул нерсе. Бул жакта иштеген адамдар тарбиялоо жаатында иштеп атасыздар. Эл сиздердин эмгегиңиздерди баалайт. Бар болуңуздар, көп жашаңыздар. Сиздер бар, биз барбыз. Чоң рахмат. Биздин да сапар аяктап баратат. Сизге чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик болсун. Буюрса, элибизге, жерибизге кызматыңызды кылып атасыз. Албетте көрүүчүлөр сиздердин эмгегиңиздерди баалайт. Сиздерге да чоң рахмат келип бергениңиздерге. Ушундай элдин кызматы үчүн мамлекетте болуп жаткан жакшы иштерди элге, коомго чагылдырып жүргөнүңүздерге тилектешпиз. Ишиңиздерге ийгилик. Мен эмнени байкадым? Негизи кичинекей балдарды тарбиялаш бир аз оңоюраак. Негизичи. Анан мындай улуу инсандарды 18 жаштан өйдө 20-23 бул кишилерди тарбиялоо сиздердин колуңуздарда экен да, мындайча айтканда. Анан бул нерсенин эмгеги бизге билинбеген менен эл билет. Эмгегиңиздер зор. Бар болуңуздар, ишиңиздер ийгилик болсун. Үй бүлөлүк бакыт каалайбыз эң башкысы. Анан элибизге бир каалоо тилек болсо, бир учурдан пайдаланып айтып алсаңыз болот. Элибизге каалоо тилегибиз ар дайым тынчтык болсун элибизде, мамлекетибиздин туусу бийиктикте, эркиндикте желбиреп тура берсин. Мамлекетибиз мындан ары дагы өнүгүп өсө беришине тилектешмин. Чоң рахмат. Ишиңизге Сиздерге да чоң рахмат.